İslam dini emдөөгө каршыбы? Бүгүнкү күндө балдарыма алдырбайм. Неге дегенде, мен мисалы үчүн сонун аркасынан оорудум да. Белки бәринин өзү да дейм да, касалчы. Еврейдин кылганы дегени, еврей мусулмандарга каршы кантип каршылык, кантип мусулмандарды жок кылсак болот. Булар ойлонуп, не шулга келген да. Бул өңдүү кутум теорияларына ишенип, эмдөө ден соолукка зыян деген адамдар дин тутунгандар арасында дагы, динге ишенбегендер арасында деле болот. Бирок айрым чала-сабат динчилдер эмдөө мусулманчылыкка каршы келет деген сыяктуу жаңылыш пикирлерди дагы таратып, айрым адамдардын жолдон адашуусуна түрткү болот. Кур'ан-ы Каримде мындай бир аят бар. Инжаакум фасикун бинабаин фатабайюн. Силерге кандайдыр бир бузуку бирөө кандайдыр бир жаңылык алып келген болсо, аны изилдеп, иликтеп, баяндап, аныктап билгиле дейт да, аны мындай издештиргиле дейт да. Мисалы, кандайдыр бир жаңылык бүгүнкү күндө уккан болсок, биз анын түпкүлүгүнө, анын чындыгына жетишибиз керек да. Айтурган Сейитбекова журналист. Көпчүлүк кыргызстандыктардын катарында эмдөөдөн өткөн. Бул чечимге бир топ маалыматтар менен таанышып, анализдеп көргөн соң келгенин айтууда. Биздин ислам динибиз эң мыкты. Бул жакындарыбызга, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүү боюнча абдан жакшы хадистер, андай маалыматтар айтылган. Алардын катарында ушул Кудай бизге кандай мыкты ден соолук менен төрөлүп, кандай бизге соо 12 мүчөбүздү берсе, биз ошондой аны алып кетишибиз керек. Бунун аркасында ушул өзүбүздүн ден соолугубузга, жакындарыбызга кам көрүү деген чоң философия жатат да. Негизинен ислам дининде адамдын саламаттыгы Кудайдын аманаты катары каралып, аны сактоо ар бир пенденин чоң жоопкерчилиги болуп саналат. Бисмиллахиррахманиррахим. Негизинде ошол ден соолукка кам көрүү бул бизге Аллахтан аманат болуп келген. Ошон үчүн биз ден соолугубузду өзүбүз кам көрүп карашыбыз керек. Албетте ошо ден соолукту биз 3 нерсе менен карайбыз да. Биринчи бул өзүбүз карап, анан доктурлар жагынан дарылануу, анан экинчи жагы бул Куран менен дем салуу, үчүнчүнү даба жок деген да. Бирок ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында ошол вакцинанын ордуна курма жешкен. Ошол дагы болсо, ошол курманы жешлик дагы бул адамдын иммунитетин көтөрүү деген да. Эми аны азыркы учурга биз ижма кыяс кылып келе турган болсок, демек азыркы учурда да бул вакцина өтө маанилүү нерсе. Куранда мындай бир аят бар. Вала тулку би айдикум ила тахлука. Өзүңдү өзүң өлтүрбө деген эле түз маанин алсак болот. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат: ла дарара ва ла дирар. Сен өзүңгө да зыян келтирбешиң керек, жана айлана чөйрөңө, башкаларга да зыян келтирбешиң керек. Зыян келтирбе дейт. Анткени зыян келтирүү бул арам нерсе да. Жумадыл Мамбетжанов ыйык китептен мисал келтирүү менен шарият боюнча эгер ооруп калсаң дарыланууга жана оорунун алдын алуу чараларын көрүү керек экенин айтып берүүдө. Эмдөө бул алдын алуу чарасы болуп саналат. Кандайдыр бир киши чыгып туруп эле, бул вакцина алуу бул шариятта, исламда жок деп коет да. Ооба, исламдын башталышында жок болчу, бирок исламдын башталышында көп нерсе жок болчу. Эмдөө деле бул кандайдыр бир оорунун алдын алуунун бир себеби да. Себеби ал эми баягы ошол ооруну сактап калат деп айта албайбыз. Кээ бир биздеги мусулман бир туугандар муну да туура эмес түшүнүп алат да. Сен баягы Кудай Таалага тобокел кылышың керек, сен бул жанагы ошол жанагы эмдөөгө, вакцинага же кандайдыр бир дары-дармекке байланып албашың керек, ишенип албашың керек депчи. Бирок пайгамбарыбыздын хадистеринде биз билебиз, дарылануу деген нерсе бар сөзсүз. Ар бир заманда ар кандай оорулар пайда болуп келген. Коронавирус бул биринчиси дагы эмес, тилекке каршы акыркысы дагы эмес. Адамзат ар кандай эпидемия менен алпурушуп келет. Окумуштуулар вакцина ойлоп таап, адамдарды массалык өлүмдөн сактап келишет. Илимдин, медицинанын өнүгүүсүндө ислам дининин дагы ролу эбегейсиз. Муфтияттын өкүлү Султаналы Ажи Гапуров эмдөөнү, деги эле медицинаны динге каршы коюунун түпкү себеби караңгылык, сабатсыздык экенин айтат. Бизде кээ бир мындай өтө аша чапкан деңгээлде фанат болуп кеткен ишеничтеги кишилер дагы бар. Бардык нерсе Алладан болот, эч кандай эмдөөдүн кереги жок деп ушундай бир катуу якин деп коет, ушундай бир ишенич менен кабыл кылган кишилер дагы бар. Алар бир эле бул эмдөөдө эмес, телевизордо көрүшпөйт керек болсо, ушундай бир азыр ушундай бир технологиянын өнүккөн заманында, мисалы үчүн мына дүйнө колуңда турган заманда деле уюлдук байланышты деле колдонбогон кишилер бар да, кээ бир мындай бир фанат болуп кеткен. Кээ бир ошондой кишилер өздөрүнүн ошо бекем ишеничинин негизинде дагы бул нерсени четке кагуусу мүмкүн. Бизде коомчулукта адамдар
жарандарыбыздын көпчүлүгү өзү баягы мыйзамдарга баш ийбейбиз да мындай. Биринчиден мыйзамдар билбейбиз, анан баш ийбейбиз. Ошол эле сыяктуу ошол эле элдер кайра эле мусулманбыз көпчүлүгүбүз, анан ошол эле элдер эмне болуп атабыз, биз динди тутунабыз деп динди практикалап баштап атабыз да. Анан эми бияктагы мыйзамдыга баш ийбеген, ал мыйзамды тутунбаган, мисалы жол эрежесин бузуп атат жөнөкөй эле, же болбосо дагы жолго бир таштанды таштап атат, мындай иши жөнөкөй майда чүйдө баягы тартиптерди сактабаган эл келип туруп кайра биз эмне кылып атабыз, динди практикалап баштап атабыз да. Ошондой динди практикалаган элден биз эмнени күтөбүз, мисалы? Эмнени күтүшүбүз керек? Бүтүм. Ислам дини эмдөөгө каршы эмес жана айрым жагдайларда вакцина алуу шарият боюнча парз. Куранда дагы илимге аябай маани берилген. Көптөгөн ондогон жерлерде Куранда аяттар бар илим жөнүндө. Пайгамбарыбыздын балким жүздөн көп илим алуу, билим алуу, бир нерсени үйрөнүү жөнүндө хадистер бар. Керек болсо пайгамбарыбыз билим алуу бул парз экендигин, милдеттүү түрдө мусулман эркек аялга милдеттүү түрдө билим алуу парз экендигин айтат. Шарият эч качан вакцинага каршы чыкпайт. Ислам дини вакцинага каршы эмес, эмдөөгө каршы эмес. Ислам дини дары-дармек пайгамбарыбыздын хадистеринде, Кудай Тааланын Куранында ачык айтылган бул адамдын өзүнүн ден соолугуна маани берүүсү, ден соолугуна ээ чыгуусу, сактануусу, зыяндуу нерселерге атайлап барбоосу, булардын баары ачык айкын жазылган. Вакцина деген бул эмдөөнүн дагы бул мамлекеттик коопсуздукта, адамдардын коопсуздугу, адамдардын оорубастыгы. Ошол биз ошол коопсуздук маселесине келгенде, демек биз бул эмдөөнү алышыбыз керек. Биз Кыргызстан 13-14 эле вакцина алабыз да. Мисалы үчүн ошол эле Саудияны, Эмиратты, жечкен араб мамлекеттерин карап көрсөңүздөр, Кувейт, Катар 35 вакцинага чейин алышат да. Булар ошол ракка каршы өзүнүн жарандарын алып берип атышат. Көп вакциналар сатып берет. Ал кымбат болгондуктан биздин мамлекет ала албайбыз да. Биздики болсо ошол 13-14 эле алабыз. Эң негизгилеринде. Эмдөө маселеси шарият муну четке какпайт. Эгер бир коркунучтуу оору чыгып, ошонун коомчулукка тараган коркунучу болсо, же болбосо факты ошол тарап аткан болсо, ошонун алдын алуудагы эмдөө иш-аракеттерине шарият каршылык көрсөтпөйт жана четке какпайт. Албетте бул нерседе кайра ошо эмдөөдөн өтүүгө буйрат. Шарият кандай позицияда болсо, муфтият ошондой позицияда болот. Мен мусулман катары дагы, жеке жаран катары дагы мен мисалы үчүн ошо эмдөөгө туура караймын.